Дени сак өлкө өнүгүп жаткан мамлекет дегенде Куршап айыл өкмөтү Кыргыз футбол федерациясы менен биргеликте жаштарды спортко шыктандыруу максатында Куршап айылында заманбап кичи футбол аянтчасын курушту. Бул футболдук аянтчада Куршап өрөөнүнүн жалпы футбол сүйүүчүлөрү келип ден соолуктарын чыңдап кетүүгө болот. Ошондой эле аянтчадан түшкөн каражат Алдиер футбол командасынын фондуна түшөт. Учурда Алдиер клубунда өспүрүм курактагы 3 команда дал ушул аянтчада машыгууларын өткөрүп, облустук деңгээлде алдыңкы орундарды ээлеп келишет. Алдиер футбол клубунун президенти Сулайманов Айбек мырзанын айтымында 2022-жылы Кыргызстандын 1-лигасына катышып, чемпиондукка ат салышуу үчүн азыртадан кызуу даярдыктар көрүлүп жаткандыгын белгилеп өттү. Ошондой эле айыл өкмөт тарабынан да футбол тармагына өзгөчө көңүл буруларына ишеним артарын билдирди. Эске салсак, 2013-жылы Алдиер футбол клубу Кыргызстандын 1-лигасынын чемпиондугун багындырган. Ал эми 2015-жылы түштүк зонасында 1-орунду ээлеген.